Рамазан чатыр долбоорунун 24-күнү Аманат Токмок балдар үйүнүн бөбөктөр коноктолду. Токмоктон келген балдардын транспортун Марат Жуманалиев толугу менен камсыздап берди. Ал эми Гүлля Жакышева бөбөктөр үчүн оюн зоок программаларын уюштурду жана алар үчүн көптөгөн белектерди тартуулады. Бул күнү жалпы 150 адамга ооз ачуу уюштурулуп, ифтарга бир нече мекендешибиз демөөрчүлүк кылышты. Мисалы 70 баланы Карыбаевдин үй бүлөсү, 30 адамды жаш жубайлар Айбек, Салима, ал эми Улукбек 30 кишини коноктоду. Калган 20 адамга эл сомго топтолгон акчанын эсебинен ооз ачырылды. Ооз ачууга чейин Султанали устаз орозонун касиеттери жөнүндө айтып берди. Бул жолу долбоорду Кыргыздын белгилүү балбандары колдоп келишти. Акжол Махмудов, Эрназар Ахматалиев, Жоламан Шаршынбеков балдарга дем күч берип, болуп көрбөгөндөй кубаныч тартуулашты. Бөбөктөр спортчуларга кызыккан суроолорун берип, жооп алышты. Өз өнөрлөрүн тартуулап, баалуу белектерге ээ болушту. Ошентип, бул күн өзгөчө эмоциялар менен жыйынтыкталды. Кайрымдуулук долбоорго салым кошкон ар бир инсанга ыраазычылык билдиребиз. Ата-энеси жок балдардын башын сылап койсо эле канча сооп болот. Ошондуктан кандай ой максат менен кандай сооп иштейм деп бул иш-чараны уюштурган болсоңуздар, Аллах таалам эселеп берсин сиздерге. Иншаллах Аллах таалам рызкысын жана берекесин кенен кылып берсин. Алла разы болсун силерге. Бүгүнкү сезимдер жаш балдар менен ар кандай оюндарды ойноп, ырларды ырдап, жакшы отурдук десек болот. Баарыңарга Алла разы болсун. Аябай башкача эмоциялар болду. Бүгүн балдар менен жанынан таанышып, кол кармашып, баягы көзгө тике карап суроолорун бергенде кээде такалып да калып аттык, биз сүрдөп кетип. Буюрса биздин Кыргызстандын келечеги жакшы болот десем болот. Анткени өзүп келаткан артистта ушундай жаш муундарыбыз бар. Эрназардын бүгүнкү эмоциясы, бүгүнкү иш-чарадан кийин Эрназар мен да Кудай буйрса ушундай иш-чара өткөзөм дейт.